Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir ve la tuassir ve tammin bil hayr. Şeyhler, biz Muhtasarul Viqoya atu kitepten soğaqta ulantып atабыз. Турабы өткен темабызда гусулду чоң дарат алууну, жуунууну милдет кылуучу амалдардын бир бөлүгүн өтүп келип токтодук эле, турабы? Кудайым буйрса бүгүн кайра ошол гусулду милдет кылуучу амалдардан сабагыбызды улантабыз. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ру'ятул мустайқиди ал-манiyya авил мазiyya. Биринчи адаттагындай сөзмө-сөз которуп алалы, андан кийин ичине кирели, терчимелеп. Жана гусулду милдет кылуучу амалдардын бири уйкунан турган, уйкусунан ойгонгон кишинин бел сууну же суюгуну, мазини кийиминде же денесинде көрүүсү дейт. Уйкуңуздан турдуңуз, ойгонгондо карасаңыз кийимиңиз суу болуп калыптыр. Карайбыз, бел суу же мазиби. Ошондо гусул эмне болот дейт? Милдет болот дейт. Манини билебиз. Мани билесиз, коюу болот. Ал чыккандан кийин жанагы уят мүчө өзүнүн күчүнү жоготот. Манини түшүнөбүз. Бирок мази деп эмнени айтат? Мази дегени, мази деп аял менен эркек мындай кучакташып ойношкон кезде, же болбосо адам баласы шайтан азгырыгыга берилип ой жүгүрткөн кезде, турабы? Ошондо бир суюк нерсе чыгат. Ал суюк болот жана агыш болот, ак. Түшүнүктүбү? Ошону мази деп коет. Бул немеге, маниге чейин чыгат да. Түшүндүңүзбү? Маниге чейин ушундай суюктук чыгып, анан мани чыкса, анан башка болот. Кыскасы, уйкусунан ойгонгон адам эгерде кийиминде сууду көрүп калды, ал төмөнкү абалдарда болот. Биринчи, эгер уйкусудан туруп кийиминде сууну көрсө, уйкудан турдуңуз, ойгондуңуз, карасаңыз кийимиңиз булганган. Эгер бел суу болсо, мани болсо, анда түшүркөгөнүң эсиңде барбы, жокпу гусул милдет болот. Бул маселеде талаш жок. Түшүнүңүзбү? Биринчи мисал. Уйкудан турдуң, карасаң кийимиң бел суу болуп калган. Же денеңде не бар? Бел суу бар. Түшүркөгөнүң эсиңде барбы, жокпу, айырмасы жок, эмне болот экен? Гусул милдет болот. Экинчи мисал. Эгер мази болсо, мази болсо, кандай болот мази болсо ушул жерде? Карайбыз. Эгер мазиби же маниби деп күмөн болуп калдык. Экинчи мисал. Мази эмес, бирок мани эмес, билбей калдык да. Күмөн болсо, санаса, түшүркөсү эсинде болсо, анда жуунуу сөзсүз түрдө эмне болот? Милдет болот. Ойгондуңуз, карадыңыз, суу турат. Бирок сиз ажырата албадыңыз. Бул маниби же мазиби деп. Эки анжы болуп атасыз. Эки анжы болуп, бул маниби же мазиби деп билбедиңиз. Ошондо түшүркөгөнүңүз эсиңизде болсо, эмне экен? Гусул милдет болот. Үчүнчүсү, эгер түшүркөгөнү эсинде болбосо, жанагы мисалда, анда Абу Юсуф рахматулла алейхинин көз карашы боюнча гусул милдет болбойт. Бирок Имам Абу Ханифа менен Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча гусул алуу бул кишиге эмне болот? Милдет болот. Чүнкү мунун өтө көп мисалдары бар, таксырым. Аны Бадаиус Санаи деген китеп бар, Имам Касани рахматулла алейхи жазган. Мына ошол китепти келечекте карасаңар, мунун бир канча демеге бөлүп, мына ушунда милдет болот, мунусунда болбойт деп туруп айткан. Биз эми кыскача бул жерде өзүбүздүн китепке тиешелүү кылып айтып койдук. Түшүнүктүбү? Жана гусулду милдет кылуучу, милдет болуусуна себеп болуучу амалдардын бири этеккирдин токтоосу. Аял этеккир көрдү, токтоду, жууну мойнуга эмне болот экен? Милдет болот. Жана нифастын токтоосу. Нифас дегени бул төрөгөндөн кийин аялдан кеткен канды айтат. Биринчи жолу төрөгөн болсо 40 күн, анан кийин барган сайын 20 күн, 10 күн дегенде адат болуп калат. Ошого жараша кыскасы токтоду, гусул алуу мойнуга эмне болот экен? Милдет болот. Жаныбарга кошулуп, бел суу чыкпаса, жуунуу милдет болбойт дейт. Бул сүйлөмдөн кээ бир адамдар туура эмес түшүнүк алып калуусу мүмкүн. Бул шариатта жаныбарга кошулуу мүмкүн экен да деген ойлоп калбайлы. Китепте алдын ала болгон ыктымалдарды бүт жазат. Адам баласы табигаты таза эмес, мындай акли салим деп коет го, жакшы мындай ой жүгүртүүсү начар болгон адам, өзүнү контроль кылбай, нафсынын кулу болгон адам,
emne bolot? Hayvanga da koşulup kalışı mümkün da. Hayvanga koşuluşu emne? Mümkün. Bu bizdin mazhab jakşı jeri aldın ala uşul nese bolboyt. Şariatta mümkün emez. Birok aldın ala eğer de oşonday bolsa emne bolot dep ökümünü aytıp atat bizge bu jerde. Altıncısı şariatta haram. Kayra aytam. Eskertip aytabız. Şariatta janavarga, hayvandarga koşulu ne eken? Haram. Keçe ayatta aytып berdim ha, turabı? Kimge gana koşulsa bolot? Ayalına. Boldu. Je bolbosam эгерде eski doğurdagıday jana kulduk doğur bolsa, je kayra kulduk doğur kaytıp kele turgan bolsa, küngüngө koşulsaң bolot. Andan sırtkarıga koşulуу ne emes? Şariatta mümkün emes. Al, kod adam bolsun, kod hayvan bolsun. Har birinin özünçө emneleri var, андай kılsaң жазалары бар таксырым şariatta. Kıskası эгерде bir adam ошондой өзүнүн kontrol кыла албай, имандуу чөйрөдөн алыс жашаганбы балким, такыбалыгы жокпу балким, кыскасы ошондой bir неме менен барып кошулуп калса, бел суу чыкса гусул милдет болот, бел суу чыкпаса гусул милдет болбойт. Чүнкү себеби ал не эмес? Жадагы орун муштахат, мындай адамдын көңүлү тарта турган орун эмес да. Düşünüp atасыңар сөзгө. Адамдын көңүлү тарта турган нерсе эмес. Анын акылы таза мындай, таза тунук болгон адам ал жака кадам таштабайт. Чүнкү ал аял алат, аялы менен жашайт, таксыры. Мафхум? Бирок ошондой кошулду. Бел суу чыкса не экен? Милдет болот, чыкпаса милдет болбойт. Өткөн сабакта эмне дедик эде? Аялына кошулса, бел суу чыкса, чыкпаса эмне болот? Гусул милдет болот дедик. Бул жерде бел суудун чыгуусу шарт, таксыры. Бирок эгерде bir адам кандайдыр бир себеп менен кыскасы ошондой кошулду, гусул милдет болбосо дагы ошондой адамга шариатта жаза берилет. Камчы урулат ага. Казыяттын, эгер ислам мамлекети болсо, казыяттын усматрениясы менен да карап туруп, ага не берилет? Жаза берилет. Ал эми жанагы мал эмне болот десе, ал мал муздалат, союлат да, этини күйгүзүлүп таштайт да, жейилбей калат. Ошондой эрежелери бар. Дагы башка дагы пикирлер бар, эми бардыгын айтпайлы, кыскача ушул. Ушундай риваяттар келген. Жанагы уй союлат, уйга кошулса уй союлат, башка жаныбарга союлат, бирок эти не болбойт дейт. Жейилбей күйгүзүлүүсү мустахаб дейт. Мустахаб деген эми бул жанагы фарз, важип деген сөз эмес. Жесе да болот, күйгүзбөсөң да жарай берет деген түшүнүк ал. Негизинен ошол айванды эмне кылат экен? Муздалат. Ошондуктан таксырып бул жерде негизи дүйнөлүк жазадан коркпошубуз керек биз. Акыреттик жазадан коркуш керек да. Мунун жазасы да акыретте катуу болот да, таксырып. Күнөө иштин жазасы акыретте катуу. Кудайым дүйнөдө шерменде кылсын, бирок акыретте шерменде кылбасын эч кимди. Шуңда бирок муна бул деген сөздөн мааниси биле эмес, сен дүйнөдө күнөө кыла бер. Күнөө кылдың, акыретте жооп бересиң сөзсүз. Бул дүйнөдө бирөөдөн жашынып, адамдардан уялып жашынып биз күнөө кылышыбыз мүмкүн. Турабы? Бирок бизде иманыбыз бар. Иманыбыз эмне дейт? Аллах көрөт. Аллах угат. Периштелери бар, киромал катибин жазат. Барбы ошондой? Аяттарда. Ошого иман толук болуш керек адамды. Жалгыз калганыңда да сен коркуп турушуң керек. Эч ким жок, өзүң жалгыз кең, эң талада жүрөсүң да. Эч ким жок. Сен ал жерде каалагандай күнөө кылсаң болот да, туурабы? Каалагандай күнөө кылсаң болот. Бирок Аллах көрүп турат деген сезим болуш керек адамда. Иман деп ошону айтат. Аллага ишенген адам Алланын угуучу экендигине ишенет. Алланын көрүүчү экендигине ишенет. Алланын билүүчү экендигине ишениш керек. Ошол иман деп ошону айтат таксырым. Анан Аллах Таала бардык болгон нерсени, боло элек нерсени дагы барго, келечекте эмне болот барго, бардыгын бир учурда билип койгон зат. Ошондуктан кыскасы биз Кудай Тааладан ушундай күнөө иштерден уялышыбыз керек. Бирок эми айтам го, дагы кайра айтам. Эгерде кандайдыр бир адам өзүнүн азоодой болгон нафсыны контрол кыла албай, башкара албай ушул ишке барса, өкүмү ушул. Некен бел суу чыкса гусул милдет болот, чыкпаса милдет болбойт. Түшүнүңүздөр да таксылар. Оку. Ва сунна лил жумуати вал айдайни вал ихрами ва арафата. Ана. Жума намазы үчүн, айт намаздары үчүн, ихрам үчүн, Арафа тоуна чыгуу үчүн некен жуунуу сүннөт амалдардан. Муну жокорда айттык да, гусулду 9га бөлгөнүбүздө. Эми таксырларым. Ошол жума үчүн дебедикпи? Жума үчүн жуунуу деп турат да китепте. Ва сунна лил жумати, жума үчүн деп жатат. Мына ошол жума үчүн дегенде жума намазы үчүнбү же жума күнү үчүнбү деп аалымдарыбыздын ортосунда талаш бар таксырым. Түшүнүңүздөрбү? Аалымдарыбыздын ортосунда эмне бар экен? Талаш бар. Биринчи Имам Абу Юсуфтун пикири боюнча бул жума намазы үчүн сүннөт.
жума намазы үчүн тактап айтканда жуунуп ортодо дарат сынбай ошол гусул менен болгон тазалык аркылуу сен барып жума намазды окушуң керек. Ошондо сен сүннөттү даана так аткарган болосуң дейт. Бул бир пикир. Экинчи бир пикир, кайра Абу Ханифанын шакирттеринен Хасан бин Зияд рахматулла алейхи деген бар. Бул кишинин көз карашы боюнча жума күнү жуунсаң болду. Жума күнү болду. Жума намаз эмес. Жума күнү жуунсаң болду дейт. Күн деп эмне айтат? Чыныгы таң аткандан баштап күн батканга чейинки убакытты айтат. Ошол күн жуунсаң болду. Эми Хасан бин Зиядтын пикирин ала турган болсок, аялдарга дагы жуунуу не болот? Сүннөт болот жума күнү. Ага жума намазынын тежеси жок да аялга. Жуунуш керек болот. Saat 10'da жуунсаң да болот, saat 2'de de жуунсаң болот, асырдан кийин жуунсаң деле сүннөттү аткарган боло бересиң. Хасан бин Зиядтын пикири боюнча. Бирок Имам Абу Юсуфтун пикири боюнча аткарган болуп эсептелбейсиң. Ортодо дарат сынып калса, гусул алганыңдан кийин дарат сынса, же кеч асырдан кийин жуунсаң, чүнкү анда не болбойт сага? Сүннөттү аткарган болбойсуң. Бул жерде фатва кимге берилиптир? Имам Абу Юсуфтун сөзүнө берилген. Дал жума намазды бар окуш керек ошол жуунуу менен. Ошондо сен сүннөттү аткарган болосуң. Түшүңүздөр, а? Жуунуп ортодо дарат сынды, сен сүннөттү аткарбай кетип атасың деген сөз. Ооба, дарат менен барсаң, намаздын фарздыгы бардыгы сонун, окей. Бирок көп сооптон куру калдың да сен. Сүннөт деген бир сүннөттү кайра мындайча айтканда иш жүзүнө ашырып, ошону аткарган адамга кандай сооп берилет эле? 100 шейиттин сообу бар да. Бирок канча унутулуп кеткен арабызда сүннөттөр бар да. Ошолорду кайра тирилткен адам хадистерде келет. Ким менин сүннөтүм тирилсе, эмне кылыптыр? Bir rivayette meni tiriltiptir degende kelette bir rivayetlerde taksırım. Peygamber şunday deydi. Man ahya sunnati fakat ahyani degen hadis aytышат alımlar. Ошондуктан кыскасы биз жума намазга аракет кылып эмне кылалы? Мүмкүнчүлүк болсо жуунуп, духиден себеп тазаланып анан барсак, мына даана ошол сүннөттү аткарган болобуз. Эми фатва кимге берилди дедик? Имам Абу Юсуфка. Экинчи ушул эле азыр бул жерде сүннөт деп турат байкаганыңыздай. Ушул өкүмү тууралуу жума намазы үчүн же жанагы айткан төртөө үчүн дейли жалпы. Жуунуунун өкүмү бул жерде китебибизде сүннөт дейт. Бирок бул маселе тууралуу дагы алымдарыбыздын талашы бар. Мисалга Умдатур Риая деген китепте не дейт? Суннат муаккада деп келет. Умдатур Риая деп бул жанагы Шархул Викаянын хашиясында жазган Маулана Абдулхай Лакнавинин жазган китеби. Келечекте Шархул Викая окусаңар, дана келет. Мына шархы бар, Шархул Викая деген. Ошонун тегерегинде жазылган Лакнави рахматулла алейхинин неси болот, китеби бар. Мына ошол жерде не дейт экен? Суннат муаккада. Экинчиси бул күндөрдө жууну кошумча сүннөт деп келет. Яни суннат заваид дейт экен. Бар. Бул тууралуу силер Элау Сунан деген китеп бар бул жакта. Пакистандык алым жазган, өтө улуу алым. Зафар Ахмад деген өтө улуу алым жазган. Ошону барып карасаңыздар, бир канча томдук китеп бар. Мындай өтө көп том. Ал биздин мазхабты hadis менен, далилдер менен мыкты далилдеген китептердин бири болуп эсептелет. Өтө күчтүү далил берген. Биздин мазхабты кээ бир айтат го, силердин мазхабта далил жок. Муну делемде эле сүннөт деп кое бересиңер, кана хадисиңер, кана мунуңар деп айта беришет го бизде сырттагылар. Ошол китепти окусаңыз, дана далилдерди келтирген. Адилеттүүлүк менен жазгандагы керек болсо, алардын дагы хадисин келтирет керек болсо, анан биздин дагы хадистерди келтирет. Анан коротунду кылып дагы китептерден дагы жазып берет. Өтө мыкты жазылган китептердин бири. Кудайым буйурса, илим алып, илим жолуна уланта берсеңиздер, ошол китептен сатып алыңыздар, ошол китепти окуңуздар. Ханафи мазхабты карманган, Ханафи мазхабында жүргөн ар бир молдокеге ал китептин үйдө бар болуусу зарыл. Ар бир молдокенин үйүндө болуш керек ал китеп. Түшүнүңүздөр, биздин мазхабта өтө мыкты далилде берген. Ошол жерде мазхаб кармануу жөнүндө дагы сөздөрдү айтат. Азыр бизде мазхаб карманууга жок дейт го. Ал киши далилдер менен келтирип берет. Өтө сонун жазган китеп дейм го. Кыскасы ошол китепте эмне деген экен муну? Суннат заваид. Кошумча. Үчүнчү жууну мустахаб деген пикир бар. Жууну мустахаб. Бул пикирди дагы өткөндө айттым го, Фатхул Кадир деген китеп бар дедим, туурабы? Хидаянын шархы деп. Анын жазуусун ким дедим? Ибни
Humam. Muna ошол киши мустахаб деп келтирген. Кыскасы ушундай 3 пикир бар бул жерде дагы. Мафхумбу? Бирок биздин китептерибиз эмне деп жатат? Суннат муаккадалардын катарына кошуп жатат. Кыскасы жуунуу баруу бул өтө чоң иншалла нелерге берилебиз, соопторго ээ болобуз достор. Айт күнү. Айт күнүн жуунусу дагы эки айт үчүн жуунушу. Дана намаз үчүн. Ошол жуунуп намазга барыш керек. Түшүңүздөр? Биздин мазхаб боюнча ал эмне деп жатат? Сүннөт. Башка мазхабтарда важип деген деңгээлер бар. Эмнеге? Себеби пайгамбардын хадис келет. Ман атал жумата фалияхтасил же болсо хадистерди далил келтирип, айт жума намаз, айт намазга жуунуп баруу милдет дешет. Бирок биздин дагы хадис бар. Ким дарат алса жакшы иш кылыптыр дейт. Ким гусул албаса андан да сонун иш кылыптыр деген хадис бар да. Биздин мазхаб ушуну кармаган. Алардын хадистеринде биздин мазхаб не дейт? Мансух болгон өкүмү дейт. Өкүмү жоюлган дейт. Ал милдет, жуунуу милдет дегендердин хадисини. Ман атал жумата фалияхтасил. Ким жума намазга келсе эмне кылсын? Жуунсун. Бул буйрук да, буйрук милдет. Түшүндүңүзбү? Эми ошону биздин алымдар айтат, биздин ханафи мансух болгон. Же болсо ал мустахаб буйрук дейт. Түшүндүңүзбү? Мында мансух болгон деген кандай? Өкүмү жоюлган. Себеби исламдын алгачкы доорларында кандай эле жашоо? Адамдар териден, жүннөн болгон кийимдерди кийип алат эле. Мечиттер мындай не? Потолоктору жапыс болчу. Күн ысык, тердеп, жыт бар го. Ошон үчүн тазаланып келгиле деген да. Бири-бириңерге ыза бербегиле. Периштелерге дагы ыза бербегиле. Жанагы адам баласы жиркенген нерседен периштелер дагы жиркенет деген эмне бар? Хадис бар. Ошол хадистер негизинде кыскасы иптида исламдын алгачкы доорларында адамдардын жашоо шарты начар болгондон ошондой болгон. Чүнкү мындай таза татынакай болуп мындай таза болуп келиш үчүн да. Кийин мечиттер эмне болду таксыр? Шарттар жакшы болду. Мусулмандар жакшы кийимдерди кийине баштады. Туурабы? Мечиттер кеңейди, потолоктор бийик болуп, сонун не коюла баштады. Кондиционерлер коюла баштады керек болсо, мисал да, барган сайын да. Условия, шарттар өтө жакшы боло баштады да. Анан бул нерсе не болду дейт? Өкүмү, жанагы милдеттиги өкүмү не болуп кетти? Жоюлуп кетти деген бир риваят таксыр. Экинчи риваятта бул не экен? Мустахаб буйрук. Буйруктардын бардыгы эле важип эмес таксырлар. Кээ бир буйрук бар, мустахаб буйрук болот. Мисалга Кур'анда аят келет. Файза халалтын фастаудуу деген аят бар. Баянгы ихрамдан чыктыңар, ажылык амалдан аткарып, аңчылык кылгыла деп буйрук берип жатат да. Анда аңчылык кылуу милдетпи? Жок, ал мубах буйрук керек болсо, кылсаң да болот, кылбасаң да болот да. Чүнкү ошондой буйруктарды дароо эле важип деп айтуу да эле не эмес, милдет эмес. Анын өзүнүн башка далилдери дагы изилдеп туруп, анан жыйынтыкта бир важиппи, мустахаббы, мубахбы буйрук экендигини аны аалымдарыбыз териштирип айтып беришет бизге. Биз өзүбүз мужтахид эмеспиз. Биз өзүбүздөн бир нерсе чыгарганга укугубуз жок таксы. Кыскасы, айт күнүндө эмне экен? Жуунуп баруу айт намазга мустахаб амалдардан. Ошондой эле ихрам кийүүдүн астында дагы. Ихрам кийебиз го, ак кийимди ажекелер кийет. Бир акты үстүнөн оруп алат, анан астынан не болот? Поварлар кийип алгандай, неди? Фартук сыяктуу кылып астынан дагы оруп алат. Мына ошонун кийүүдүн астында эмне кылышат? Жуунуп, тазаланып, андан кийин аны кийип, ниет кылып, анан эмнеге кирип кетишет булар? Амалга кирип кетет, ажылык амалына же умра амалын аткарууга. Алдан мустахаб. Ошондой эле ажылыкка барат го, фарз ажылык. Фарз ажылыкка барганда, ошол Зулхиджа айынын 9-числосунда Арафа тоуна чыгышат. Арафа өрөөнүнө барышат, ошо тоого чыгат. Мына ошого жуунуп баруу жакшы, сүннөт амалдардан. Чүнкү кыскасы ушул төртөө эмне экен? Сүннөт амалдардан болуп эсептелет. Хоп. Бул тууралуу дагы кийин ажылык китебинде өтөбүз. Ихрамдын астында жуунуу, Арафа тоонун астында ажылык китеби келет, Китабул Хадж деп. Ошол жерде Кудайым буйрса өтөбүз. Мына ушул жерде иншалла звонок болду окшойт. Сабагыбызды токтотобуз. Кудай таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.